Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын катышуучулары бул көчмөн жана табият жаратылыш жөнүндө ушул көчмөн элинин кандай байланышы бар жөнүндө кыскача даярдадым. Албетте жогоруда айтылгандай 5-10 мүнөттүн ичинде көп нерсени айтканга жетишпейт экенсиң. Негизи табиятта эмне болорун табият өзү белги берип турат. А бирок ошондо эмнени сезерин бул көчмөн эле ошону байкап турат да. Муну биздин илгерки ата бабаларыбыз ошол жаратылышта эмне болорун өзүнүн көчмөндүк касиети менен, жаратылыш менен тыгыз байланышта болгону менен эмне болуп жатарын, эмне болорун алдын ала айтып келишкен. Бул да болсо көчмөндүн бир касиети болгон. Адам баласы жаратылышка жакын болуусун, анын жаратылыштын мүчөсү болгону менен түшүндүрүлөт. Анткени ал жаратылышсыз жашай албайт. Табияттан таап жегени да ушул жаратылыштан жасалган азыктан турат. Бирок ушулардын баарын далилдеп айтып келген учурда дагы аны менен чогуу жакындаш, ошону менен бирге табиятты жакындан сезген, терең түшүнгөн бул көчмөн адамы. Баарыбыз эле жаратылыштын бир мүчөсү болобуз, бирок жаратылышты ушунчалык көчмөн элинен артык түшүнгөн бир болбойт экенде, башка адамдар цивилизация деп башка нерсе билип кеткенде ушул жаратылыш менен жакын болгон адам гана жаратылышты жакында түшүнө алат экен. Биздин кыргыз эли бул көчмөн эл. Мына ушуга токтой келсек, кыргыз эли көчмөндүгү менен бийик, майда чүйдө иштерге кийлигише бербеген, кенен суунун агымы, шамалдын согусу, күндүн күркүрөшү, жан жаныбарлардын кыймылдашы, айдын жарыгы, күндүн тийгени, анын чыгышы менен алдын ала мезгилдин кандай болуусун айтып, көчмөндүк касиет менен олиялык жолун көрсөтүп, кандай окууларга туш болорун айтып беришкен. Жаратылышты жакшы билген адам бул олияга дагы айланып кетет. Ал ошончолук сезгич болот экен. Дагы бир нерсе, ай толгондо, ай жаңырып туруп, күн тутулдаган деген көчмөн кыргыз элинин сөзү бекер эместир. Мынакей акыркы жылдары 21 кылымдын башынан бери канча жолу күн тутулду, бирок эч нерсе деле болгон жок деп дүйнөлүк практикада айтылып келет. Жана ошондой эле дүйнөлүк эмелерди айтып келет, эчтеке деле болгон жок, күн тутулду деп айтып келишет ошол дүйнөлүк практикада. Кыргыз эли көчмөндүк касиетин кармап, кылым жаңыргандан бери дүйнө жүзү тынчыдыбы деген суроого келет. Мынакей кылым башталганда күн тутулуулар болду, бирок дүйнө тынчыдыбы деген ырым-жырымга да токтолуп келет. Канчалык жер түтүрөлөр, топон суулар, цунами болуп миңдеген адамдар кырылды. 40 жылдан ашык башкарган падышалардын башы алынды. Мамлекеттин сыртында эмес, мамлекеттин ичинде согуш болуп, адамзаттын өмүрү кыйылды. Жадаганда бир эле диндин ичинде ажырымдар пайда болуп, агымдарга бөлүнүп, кармашуулар жашап, атуушулар болуп, адамдардын жаны кыйылды. Менин эсимде, мүмкүн баарыбыз эстеп көрсөк, Япониядагы топон суу каптар алдында күн тутулганы. Дагы эсимде, Араб революциясы болоор алдында күндүн тутулганы. Биз табият менен таттуу мамиледе болуубуз шарт. Жакында дагы күн тутулду. Аны Африкадан байкаса болот деген тыянак келип, башка өлкөлөрдүн жарандары атайын көз айнек менен көрүп байкашты. Бирок Африкада эмне болуп жатат? Эбола дарты каптабады. Мына ушундай окуяларды жаратылышты жакшы сезген көчмөндүк гана далил бере алат. Чындыгында эле 21 кылымда ушул менин билишимче бир 3 жолу күн тутулуптур. Бирок анын баарын ачкеден карап, бир кандайдыр бир планетанын бир неместе жыйынтыкка келдик. А бирок көчмөндүк ырымда биз 21 кылым башталгандан бери эле дүйнө өзгөрүп, аалам өзгөрүлүп, согуштан, диндик ажырамдардан биз ажырабай келип жатабыз. Муну дагы биздин көчмөндүк сезимибиз менен күн тутулганы менен мүмкүн кандайдыр бир белги бергендир. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына бул жерде агайларыбыз отурат, аталарыңар согушка катышкан аталарды айткан, согуш башталарынын астында дагы күн тутулган деген кептер айтылып келет. Бул да болсо биздин ата бабаларыбыздын көчмөндүк касиети. Көчмөн эли көчүп жүрүп, журт алмашып, жаратылыштардын кубулуп турганын, мезгилдин алмашканын жана өң түскө бирде ак кар каптаса, бирде жашыл киленчеге байланып калганын өз көзү менен көрүп, туюп да келет. Көчмөн элинде улуу философия бар.
Ал жаратылыш философиясы. Кандай жаратылышта жашаса, ошол адамдын мүнөзү, кыялы, акылы бар. Канчалык бийиктикте жашаган сайын, ал адамда бийиктик бар. Жашаган жерине жараша. Чындыгында айлып көрсөк, адам заты кандай жаратылышта жашаса, ошол адамда ошончолук кеңпейилдик, ошончолук сабырдуулук, ошончолук чыдамдуулук болот экен. Мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин улуу тоодо жашаган адамдарыбыз канчалык бийик келет, залкары келет, ойчул келет. Бул да болсо ошолор жаратылыш менен бийик жерде жашагандыгын байкап келет. Булбулдун сайраганын, улардын учканын мынакей ушул көчмөн адамдар гана биле алат. Илгери ата-бабаларыбыз күндүн тийгенин, убакытты белгилеп келсе, кар, жаан жаганын, жан жаныбарлардын кыймылынан мезгилди белгилеп келген. Жадаганда кыштын, жайдын, күздүн, жаздын кандай болорун алдын ала айтып келишкен. Кыргыз элинде келген журтуңдан да, кеткен журтуң таза болсун деген кеп бар. Көчмөн эли жаратылышты сүйгөндүктөн, аны булгабаганга экология маселесин да көтөргөн. Көчмөн эли бул экология маселесине да жакын келет. Ошондуктан жаратылышты бургабаганга, ошондой эле тоону буспаганга, мынакей ушулардын баарына аракет кылган бир мындай карап көрсөк, аябай мүнөздүү, кыялдуу эл келет. Мына бүгүнкү күндө көргүлөчү, баарын эле тооларыбыздын баарын бузуп алсак эмне болобуз? Мына тоону сүйгөн бул көчмөн эли болгон. Аккан сууда арамдык жок деп аткан сууну таза кармаган көчмөн элдин эзелден бери келаткан кеп сөздөрүнө көңүл бурсак, сөз төркүнү ачык айтканда анын мааниси, маңызы жаратылыш менен байланышта. Сөз төркүнү башкача айтканда логикасы жаратылыш менен байланышта болгон. Ат адамдын канаты, ат менен кыдырып жерлерде жүргөндүктөн, жайлоолорго баргандыктан минген атын баалоого чакырган. Жаратылыш менен чогуу болуу, табият менен таттуу мамилеси адамды адамгерчиликке алып келген. Бүгүн коргоп келген жаратылышың эртеңки урпактарга да калат. Атын көчмөн эле минген атын ушунчалык сыйлап, минген атын мындайча айтканда ошол минген атын дагы кедайт эткен эмес да. Бир жерден ачка калтырган эмес. Бүгүнкү күндө кандай болот атабыз? Жаныңда жүргөн досуңду, жолдошуңду сатып кетип атпайсызбы? Атын да саткан эмес, ачка калтырган эмес. Атын өзүң кандай сыйласа, минген атын да ошондой сыйлап, жан жаныбарга ушундай көз жүгүртүп келген. Азыркы учурда көрүп атабыз, адам адамды сыйлабаган учурда. Мына көчмөн элинин касиети. Бүгүн коргоп келген жаратылышың эртеңки урпактарга да калат. Адамдын пейили, адам пейил кетсе, адамдан пейил кетсе, жаратылыш өз сүрүн көрсөтөт. Канчалык жаратылыштан алыстаган сайын адамда сезим, туюм, сүйүү да кетет. Жаратылышты сүйбеген адам сүйүү эмне экенин түшүнбөйт. Жаратылыштан алыстаган адамдан бул туюм да кетет.